Бул уруу бөлүнүү эмес. Бул бир атадан тараган балдар, бир нече атадан тараган балдардын ынтымагын бекемдөө институту болгон. Кайсы жолдор менен мен айтып бердим. Той, аш, карым-катнаш, шерне бөлүш, ооз тийгизиш, бешик той болуп атат, келгиле деп бири-бири чакырып чыккан. Кыргызда илгери тойлорду, аштарды, топторду, жыйындарды өз ара мамлекеттик маселелерди чечүү жыйындарына айлантышкан. Адегенде эле мыктылары, жакшылары 6 канат боз үйлөргө кирип алышып, эт тартылганча эл кызыкчылыгын көтөргөн маселелерди көтөрүп чыгышкан. Сүйлөтүшкөн, айттырышкан. Кимге эмне мамиле кылдың, кимге кыянаттык кылдың, кимге жакшылык кылдың. Байларга тапшырма берген, айлыгында бир кедей чыкса, сенин байлыгың бир жуттук. Арыбай кал, жарыбай кал деп. Ошон үчүн байлар намыстанган. Өзүнүн уругундагы керек кембагалдарга саарына уй, тигерине үй, минерине ат берип, журттан чыгарбай эл менен эл кылып алып жүрүшкөн. Көчөдө калган кыргыз, көчөдө калган үй бүлө, тамтырап калган үй бүлө болгон эмес. Өз элиңди, өз тилиңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил. Жана аны көздүн карегиндей аяр сакта. Ал сенин өмүрүң, көрөр күнүң.